суроо бергим келет. Бул нерсе сага эле тиешелүү эмес. Кыргыз аялдарына өзгөчө ушу турмуштан ары бери мындай эме шататься этип аткан аялдарга тиешелүү момент да. Мен көп адамды көрдүм. Ошо турмуштарынан ушундай чечимге келип эки ажырым жолго кеткендерди. Анан эмнегедир экенин билбейм, эмнегедир аял киши ошол ситуациядан кийин сөзсүз түрдө өстү. Финансылык деңгээлде, энергиялык деңгээлде өзүнө өзү ачылып, чачырап мындай бир бутта экинчи дыхание ачылгандай, бутуна туруп кетишти көпчүлүгү, үй жай кылып кетишти. Анан эркектер мындай аябай кароосуз, анан мындай минуска кирип кетишти да. Сенин случайыңда деле мен көп жылдан бери көрүп келатам, аябай өзгөрдүң, өстүң, финансылык абалың жакшырды, үй алдың дегендейчи. Эмне үчүн деп ойлойсуң? Эмнеге бизде ажырашканда аял киши старт алат жаңы жашоого, а эркек киши минуска кетип атат? Кандай ойлойсуң? Менин өзүмдүн көз карашым бул жакта аял киши үй бүлө кургандан кийин көбүнчө өзүнүн кызыкчылыктарын унутуп калат дагы, ошол жолдошум, балам деп ошол нерсе Жорулушуп кетет да үй бүлө турмушуна. И өзүнүн каалоолорун экинчи орунга коюп коет да. Качан могу ажырашуу болгондон кийин ошол өзүнүн мисалы эмне каалап атканын, мурунку кыялдарын кайрадан эстеп, ошол нерсеге умтулганы үчүн аял киши өсүп кетип атат болуш керек. Бул сөзүбүз менен биз аял киши турмушта жашаш керек, үй бүлөнү сактаганга аракет кылбаш керек деген агитация эмес. Мээрим деле андай ойдо эмес. Эми азыркы күнүңө келсек, Мээрим, өзүңдү таптыңбы? Эмнени изденип аттың эле? Өзүмдү таптым деп айтсам болот. Ошол могул жактын тынчтыгын издеп аткам мен. Азыркы учурда таптым. Бирок бул чек эмес. Дагы деле өсөм, өнүгөм деген максаттарым бар. Бирок эң башкысы ошол жан дүйнөнүн тынчтыгын таптым.